Саламатсызбы, Түйірткен кезектегі чыгарылышын көріп жатасыз. Бүгінде маанилүү делген тема тажи вирус, депутаттар, өкмөт жана президент жөнүндө кеп кылабыз. COVID-19 антирекорд күн санап жаңыланууда. Ооругандар көп, ооруканаларда орун жок. Сырттан колго оозго батышынча акчаны миллиондоп алып алганбыз. Өкмөт аракетибиз күч. Акчаны туура багыттап жатабыз деген менен журналисттердин жазганы, иликтегени такыр башканы көрсөтүүдө. Кыскасын айтканда, биздикилерге мүмкүнчүлүк эле болсо болду көрүнөт. Придется нажраться. Биз бир эле жагдайга токтололу. Өкмөттүн сайты жазып жатат. Премьер-министр Кубатбек Боронов коронавируска каршы күрөшүү үчүн келген финансы каражаттары максаттуу пайдаланылат деп баса белгилеген. Максаттуу пайдаланылса, акчалар апрелде эле келген болсо, даярдыктар кана. Ал эми өкмөттүн ишин, чечимдерин контролдошу керек болгон жогорку кеңеш эл өкүлдөрү кайда? Туура таптыңыз. Күнүнө 60-тан ашуун мыйзамдарды кабыл алып жатып чарчады. Элдин түйшүгүн ойлонуп жатып, мээлери кыйналды. Анысы аз келгенсип, шефтин порученияларын аткарам деп та биздин эл өкүлдөрүбүз бир топ тердей түштү. Анан алар эс албаганда ким эс алат? Я ухожу. Я сделал все, что мог. Көпчүлүгүңүздөр күнүнө жүздөгөн эл ооруну жуктуруп жатса, ондогону каза болуп жатса, биздин депутаттар кайда деп жинденишиңиз мүмкүн. Жекемен биздин депутаттардын жайлуулуп кеткени туура болду деп сүйүнүп отурган чагым. Эмнеге десеңиз, бул оор кырдаалда чыныгы эл үчүн күйгөн, чыныгы эл деп жашаган азаматтар өз аракеттерин көрүп жатканда, өзүнүн жардамын, көмөгүн көрсөтүп жатканда, путу колго аралашпай турган эле оңго дейм. Надоел собаки. Учурдан пайдаланып, Кыргызстан үчүн күйүп, колунан келген жардамын көрсөтүп жаткан ар бир азаматтарга ыраазычылык билдирип кетели. Сиздер бар, Кыргызстан бүгүнкүдөй сакталып келүүдө жана сактала берет. Буюрса, ийгиликке жетчү күндөрдө алыс эмес. Өкмөттү айттык, жогорку кеңешти айттык. Эми ушулардын баарына баш болушу керек болгон президентибиз эмне менен алек? Кыскасы, Орусияга барып келгенден бери маанайы жок. Өзүн бир аз болсо да алаксытайын дегенби, ар кимди туулган күнү менен куттуктамай менен обара. Жана эс алуу күндөрү кадимкидей эс алууда. Баса, президентибиз жогорку кеңештегилер жайлуулуп кетер алдында аларга атайын барып, алкыш мактоо сөздөрүн айтып кетти эле. Так ушул 6-чакырылыштагы депутаттар тарабынан өлкө үчүн абдан маанилүү чечимдер кабыл алынганын айта кетейин. Жалпылап айтканда, парламенттин ушул курамы тарабынан коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган чечимдердин көпчүлүгү кабыл алынганын эч ким түгөндөй албайт. Ашыкча сөз айтпайлы. Бул жагдайга кыргыз коптон кыска жооп болсун. Аларды ажо мактапсың, кыскылачы деп айтпапсың. Ордуңда эгер мен болсом, чокудан ары чапмакмын. Жалпы эле президентибиз акыркы 2 жумада эмне менен алек болду, эмне жумуштарды аткарды, Economist KG сайты бул жөнүндө жазып чыгыптыр. Кенен таанышсаңыз болот. Жасан. Кайга? Жасан. Кимсиңер? Бош дейм. Алып барчу. Сен эмне депутаттар жамандайсың? Өкмөттү жамандайсың. Жөн койсо президентке өтүп кетсиң го? Ката кылып атат да. Айт бол. Мактайбыз. Мактабайсың. Президентибиз зор, өкмөт башчы зор, өкмөт зор, депутаттар зор, спикер зор. Мурунку премьер-министрди айтайынбы? Баарын айт. Мурунку премьер-министр зор, мурунку саламаттык сактоо министрлиги зор, баары зор. Ким жаман эми? Ким жаман? Ким жаман дейби? Эл жаман, эл. Ачындыгында ким жаман? Өздөн чыккан жат жаман. Өргө тартпай өзү чыгып элин ылдый тепкен бей жаман. Элди тоноп, элдикин адалдап жеген ооз жаман. Калктан алганды гана билип, бергенди билбеген кол жаман. Мактоону угуп, чындыкты укпаган кулак жаман. Кемчиликти, көйгөйдү көрбөгөн көз жаман. Эли кыйналып эски арабаны түртүп жүргөндө, кожаный отургучта жылынган көчүк жаман. Баарынан мен кыйынмын деп башкарууну талашып алып, бирок кемени чөктүргөн капитандан жаманы жок.
Ачындыгында ким жакшы? Ооба, жакшылар көп. Бирок мен бүгүнкүнүн жакшыларын айтайын. Күндөп өз кызын көрбөй, бирөөнүн кызын куткаргандар жакшы. Айлап өз уулун көрбөй, башканын уулуна ийне сайгандар жакшы. Атасыз чоңойсо да башкалардын аталарына өз атасындай кам көргөндөр жакшы. Өз энеси о дүйнөдө болсо да башканын энесин башын сылап, дене табын түшүрүү аракетин көргөндөр жакшы. 24 саат уктай элек болсо да, башканын ымыркайы жашаса экен деп, акыркы энергиясын коротуп, ымыркайдын жүрөгүн соктуруу аракетин көргөн эне жакшы. Бүгүнкүнүн даткалары, бүгүнкүнүн манастары, бүгүнкүнүн чолпонбайлары, бүгүнкүнүн ак халатчан баатырлары сиздер жакшы. Июль айынын 1-жекшембиси Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин күнү. Учурдан пайдаланып ак халат кийген өзүмдүн апамды жана жалпы медицина кызматкерлеринин кыргыз элинин атынан майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Туура, быйыл сиздер майрамдык күнүңүздөрдү да бизге арнайсыздар. Андыктан канча мактап, алкыш айтсак да аздык кылат. Урматтуулар, сиздер бар, биз барбыз. Андыктан сиздер жашаңыздар, берекелүү жашаңыздар. Акалгандарыбыз биздин медицина кызматкерлерин куттуктап белек болсун десек, санитардык эрежелерге өзгөчө көңүл буралы. Ден соолукта бололу.